Ес алып, келе тұрған жігіттеріміз дағы, әйелдеріміз аябай, көбейту қонақтарымыз. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу Көкбөрү күйөрмандары. Ошентип Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогунун финалдык таймашы башталды. Кыргыз эл классикосу деп айтсак болот. Ош облусунун Достук командасы жана Талас облусунун Ынтымак командасы бири-бирине каршы беттешет. Эми бул классикалык тирешүүнүн 23-чү сериясы деп айтсак болот. Албетте ири турнирлерде, ири беттештерде өтө көп ирет бири-бирине каршы келген команда. Ошентип финалда эми алтын байге үчүн, президенттин кубогу үчүн болгон таймашты баштады. Көк кийимчендер Ынтымак командасы, кызыл кийимчендер Достук командасы. Ошентип НТ Спорт каналы бул күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан беттеште сиздерге сунуштап жаткан учуру кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев. Алгачкы чабуул Достук командасынын аткаруусунда орун алып атат. Түз эле Тайгазанга барып жакын келди дагы. Бул жерде Улактын ордуна Чавандес өзү түшүп калды. Ал мезгилде биз Ынтымактан жоопту күтүп атсак, Улактагы жерде ошентип алгачкы аракеттер артта калып турат. Кызыктын баары алдыда деп айтмакчыбыз. 20 мүнөттөн 3 тайм Достук менен Ынтымактын беттешине үгө болобуз. 9-майда дал ушул эки команда финалда ойноду эле. Анда Ташим Айлыбашевдин жалгыз салымы ошол беттештин тагдырын чечип кеткен. Ошентип буга чейинки эң ири турнирдеги чемпиондор Достук Ынтымакты кабыл алып атат. Эки команда тең президенттин кубогун гана күтүп турган учуру жана кимисе ийгиликке жетет. Ага сиздер менен чогуу гана биз күбө боло алабыз. Улак азырынча жерде биз эми оюнчуларды тааныштырып баштайлы. Достук командасында биринчи номерде команда капитаны Ташим Айлыбашев алай менен, экинчи номерде Айбек Темирбаев Көкбет менен, үчүнчүдө Эрсултан Айдаркан уулу Арча Тору менен, төртүнчүдө Жодар Жолчу уулу Хан деген аргымак менен, Бауш Султанбеков 5-чи номерде, бүркүттү минип жүрөт токмокту минген Майрамбек Рыспеков, 6-чы Султан Русланов 7-чи катар санында минген аты Талисман, Кыяз Ниязов 8-чи номерде минген аты Акбөрү, Анаке Азимкул уулу 9-чу катар санында ал рекорд менен, жана ошондой эле Манас Ниязов минген аргымагы Шторм, катар номери 10 Белек Мукаев коргоочу 11-чи номерде Байкашка менен, Ильяз Исаков Дерскиди минип жүрөт 12-чи номерде. Муктук Туташев болсо Достук командасынын жетекчиси. Ынтымактын 1-чи номеринде команда капитаны Нияз Мадалбек уулу, Грозный менен Дастан Сагынбек уулу Сармат минип жүрөт 2-чиде, Адлет Талант уулу Чагылган менен 3-чүдө, Марлес Койгелдиев Айтор менен 4-чүдө, Ерлан Төлөбеков 5-чи катар сан менен минген аты Байрак, Жолдошбек Орозбаев 6-чы номерде минген аты Арбат, Сейитбек Анарбек уулу Торнадо менен 7-чиде, Жакшылык Руслан уулу 8-чи номерде Береке менен, Геркулести минип жүргөн Аудасбек Мырзабек уулу 9-чу, Ахиллести минип жүргөн Урмат Раушан уулу 10, ал эми Каракуш менен Нуржан Мелисбек уулу 11 жана Астаркул Табышев 12-чи номерде минген аты Амадор. Курмантай Айтбаев бул Ынтымак командасынын жетекчиси. Азыр болсо мына жекеме-жеке алгачкы жекеме-жеке орун алды дагы. Анда ошентип Геркулести минип жүргөн Аудасбек Улакты оң такымга басты. Ага каршы Айбек Темирбаев чыккан Көкбет менен Достуктун жекеме-жеке дегендеги негизги оюнчусу. Ошентип алгачкы жекеме-жекеде мына Ынтымак командасы
ийгиликтүү болуп чыкты. Улакты ошентип жерден эңип алды. Бүгүнкү беттеште тейлеп жаткан калыстардын ортодогу калысы жетекчиси бул Табылды Шекитов, ал эми Нургазы Анарбаев менен Токторбек Ажыгуловдор ага жардам берип турат. Каптал жактан эки жакта касиеттүү Ысык көлдүн жээги Чолпон ата менен Бактуу Долноту ортосунда жайгашкан ат майдан. Бүгүн биринчи лиганын финалы орун алды. Ал учурда алгачкы салым Ынтымак командасы ошентип алдыга озуп чыкты. Бул жерде Достуктун коргонуусу өтө бир ыңгайсыз абалда калды. Эмнегедир алар чабуулда атаандашынын жолун тосконго мүмкүнчүлүк болбой калды. Достук командасы ошентип арта калып турат. Ынтымак болсо 1-0 менен алдыда. Ынтымактын күйөрмандары кадимкидей толкуп турган мезгили. Ынтымак командасы бир упайга жетти. Ынтымак командасы бир упайга жетти. Абдан Достук командасынын балдары байкалбай калды. Ошентип оюн кайрадан жанданат. Жана ортого келип улак ташталды. Албетте Достуктун жообун күтөбүз. Же болбосо мына ушул ийгиликтүү жүрүштү мындан ары Ынтымак командасы улантабы. Азыр болсо мына улак азырынча жерде. Ынтымак өтө жакшы даярдык менен келген. Достук дагы жакшы даярдык менен келген. Ошентип азырынча сүрмө топ бири-бири менен позицияны жакшыртуу үчүн болгон тирешти жүргүзүп, улакты эңип кеткенге эч ким жетишпей жатат. Ынтымак командасы А тобунда жайгашкан болчу, ал эми Б тайпасында Достук. Алгачкы беттештерин эсиңиздерге салып өтө турган болсок, мына алгач Достук командасы беттешти. Достук командасы жок, алгач Ынтымак ойноду Рассвет менен 5-2-ге ойногон. Андан кийинки оюнунда Ынтымак Сары Өзөн менен беттешти дагы. Мына ушул Сары Өзөндү 2-2 болуп калгандан кийин буллеттен гана утуп кеткен эле. Ал эми Достук биринчи беттешин Көлтөргө каршы өткөрдү. Аларды 17-6-га утуп, андан соң Кара Буура менен беттешти дагы 11-1-ге утуп алган. Ал мезгилде Ынтымактын командасынын ар бир салымына $100 кызыктыруучу сыйлык коюлуп атат. Өтө демек таасирдүү салым сыйлык деп айтсак болот. Улак ортого коюлмакчы. Жана биз кайрадан эле Геркулести көрүп атабыз. Экинчи ирет Геркулес чыкты. Ал учурда Достук командасынан Эрсултан Айдаркан уулу Арча Тору менен ортодо. Аудасбек жана Эрсултан. Азыр караңыздарчы Геркулеске кандай тирешүүнү Арча Тору көрсөтүп атат. Ошентсе дагы эми улакка жетүү мүмкүн эмес. Себеби Геркулестин азыркы формасы өтө жакшы деп айтсак болот. Ага Ахиллес гана туруштук бербесе, башка аргымактар азыр мына жекеме-жекеден ага жакындап аны түртүп кете албайт. Акыркы оюндарда байкап атабыз, Ахиллеске караганда Геркулес ортодо көбүрөөк оюн жүргүзүп атат. Ал учурда Аудасбек улакты жерден кармады, бирок такымга бас элек. 9-майдан эми бул беттеш бир аз өзгөчөлөнүп өтө турган болуп калды. Анткени биринчи таймда эле биз салымды көрүп атабыз. Ал эми
9 майда 1-2 таймда Ийгилик Жаралбай, 3 таймда гана Ташим Айлыбашев жалгыз салымды ишке ашырып кеткен эле. Жогорку лиганын финалы дүйнө жүзүндөгү мына ушул эң мыкты көкпөрчүлөр азыр аянтта деп айтсак болот. Азыр кайрадан жекеме-жеке. Бул ирет Ахиллес чыкты. Ынтымак командасынан Ахиллес менен биз ага каршы көкпетти көрүп атабыз. Ахиллести Урмат Раушан уулу, көкпетти Айбек Темирбаев менен чыккан. Ахиллес болсо көкпетти жакын жолотпой жатат. Улакка ал мезгилде Айбек Темирбаев улакты кармап туруп андан ары алып кете албай калды. Ахиллести караңыздар. Бир аз эле мүмкүнчүлүк берсе, аны Айбек Темирбаев пайдаланып кетерин билгенден кийин азыр Урмат Раушан уулу Ахиллес менен улактан бир тойлы атандашын алыс кармоону туура көрдү. Алгачкы көз ирмемдерде беттештин 5-мүнөтүндө ошентип эсеп ачылган. Ынтымак командасы тараптан жана азырынча ошол салым жалгыз бойдон калууда. Урмат Раушан уулу улакты жерден көтөрдү. Такымга басканга Айбек Темирбаев мүмкүнчүлүк бербей жатат. Дал ошол тараптан келип алды эле, бирок көкпет бир аз артка чегинип кеткенден кийин ошентип бул жерде улакты Айбек Темирбаев өзүнө алып кетти. Албетте ошол замат чабуулга чыкканга аракет жасайт. Айбек Темирбаев өнөктөшүн өткөрүп береби? Жок, ал мезгилде улак Ынтымак командасында ат үстүндө улак тартыш. Күү менен барып аянттан сыртка чыгып кетти. Күү менен бара жаткан учурда ушул жерден аутка кетерин сезип калган сыяктуу достуктун оюнчусу. Андыктан улакты кое берди. Ал эми ылдам бара жаткан ат түп-түз барып аянтты артта калтырган эле. Жекеме-жеке бул ирет Геркулес чыкты. Ынтымак тараптан ал эми Ерсултан Айдаркан уулу Арчатору менен жекеме-жекеде акыркы жылдарда дээрлик дайыма ошол Ынтымак командасынын аргымактары, аттары Геркулес менен Ахиллес эч кимге ортодо бербей келет. Ортону бербей келет. Мына бул ирет дагы дал ушундай алгачкы жекеме-жекедеги тирешүүлөрдө Геркулес өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн. Геркулеске Арчатору чыгып атат, Ахиллеске көкпет чыгып атат. Мүмкүн алмашып көрөт. Мүмкүн Геркулеске Ахиллеске Арчаторун чыгарып көрөт. Но ошондо дагы бир суроого жооп алмакпыз. Чындап эле Ахиллес дагы деле мурдагыдай өз деңгээлинде экен деп. Өзгөчө тирешүү жана бул ирет дагы Абдасбек улакты бир ирет кармаганга жетишкен. Азыр болсо Айбек Темирбаевдин колу бир аз жетпей калды. Өтө динамикалуу жекеме-жеке орун алып атат. Бир аз эле көзөмөл колдон чыкса, ошол замат мына жекедеги оюнчулардын бирөөсү улакты жерден эңип кетет. Ошондуктан азыр аттардын тиреши өтө маанилүү. Азыр болсо мына Ахиллес, ошондой эле Урмат Раушан уулу, ал учурда Ерсултан Арчатору менен улакты жерден эңип кетти. Азырынча такымга бас элек, ыңгайсыз жагынан кармап алган. Мына акырындап аны оңдош керек болот улакты. Эми сол такымга улакты басып алды. Урмат Раушан уулу болсо ат үстүндө аз улакты тартып кеткенге аракет жасап атат. Бирок мындай жерден улак албетте алынышы дээрлик мүмкүн эмес. Манас Ниязов күтүп турат.
чыгарып туруп эле ошол замат Манас Ниязовго улакты берүү керек. Бирок Манаска жеттүү. Мына Манаска улак өткөрүлдү. Манас Ниязов шторм менен анын жолунан бир атаандаш тосуп чыкты. Аут. Жок, аут эмес. Каптал калысы эч кандай. Демек аут. Мына желбирет атат. Каптал калысын эми даана көрдүк. Манас Ниязовдун алгачкы чабуулун ошентип жокко чыгарышты. Ынтымактын коргоочулары. Бирок Манасты көрдүңүздөрбү? Көз ачып жумганча Ерсултандын жанынан, Айбектин жанынан пайда болуп, ошол замат улакты өзүнө алып кетти эле. Беттеш жаңы гана башталды. Бул биринчи тайм. Азырынча 1-0 менен ынтымак алды да, бирок бул Беттештин тагдыры чечилди дегенди азырынча түшүндүрбөйт. Азыр жекеме-жекеден Аудасбек бул ирет дагы улакты мына такымга басып алды. Кызыл шым кийип жүрөт. Демек, алгачкы салымдын автору ушул Аудасбек го дейм. Эмнегедир бизге алыстан чындыгында көрүнбөй атпаган. Асылбек Өзбеков ким улак салганын айткан жок. Биз алып баруучунун сөзүнө демек таянганга аргасызбыз. Аудасбек кайрадан улак менен улакты өнөктөшүнө көз ачып жумганча өткөрүп берип кетти эле. Сүрмө топ аянттын сыртына бара жатат. Улак аянттан сыртка кайрадан чыгып кетти. Эки тарапка тең кызыктыруучу сыйлыктар бар. Лазово 88-жылкы имилердин атынан Достук командасына 1000 сом. Улак кайрадан ортого ташталды. Жок, эки тарапка өтүш керек алгач. Табылды Шекитов. Ушул жерде экөөнү эки тарапка коюп туруп, андан кийин гана уруксат берет. Ошондо гана ал жерде жекеме-жеке башталат. Эки команданын чыныгы ортодогу мыкты аттары азыр ортодо. Ушунчалык таунда экен Ахиллес, андыктан бир ордунда өтө жакшы тура албай жатат. Жок, ал мезгилде Геркулес чыкты. Ерсултан Айдаркан уулуна Ерсултанга каршы ынтымак командасынан ошол Аудасбек чыгып атат. Улакты акырын ошентип жерден өңүп кетти Аудасбек. Ерсултан 1 секундага ойлонуп калды эле. Ошол замат улакты жерден эңип туруп такымга басып алганга да жетишти. Жакынкы тайказанга чабуулга чыгат. Азырынча ат үстүндө улак тартыш, бирок такымдан улактын чыгарынан албетте шегим бар. Ерсултан катуу жабышты. Ошентсе дагы Аудасбек өзү тайказанды көздөй бара жатат. Бир эмес өнөктөшү менен чогуу. Кана кош такым менен салып кетеби? Улак дагы деле такымда, Аудасбектин такымында. Достуктун тайказанынын жанында өзгөчө айыгышкан күрөш жүрүп жаткан мезгили. Жана улак бул жерде кайда калды? Улак жерде экен. Тайказандын түбүндө эмес, андыктан аны эңип кеткенге ыңгайлуу эле. Кана ким көтөрүп кетет? Ким эңип кетет? Азырынча эч ким эмес. Таптакыр мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Акыркы минутасы, бул биринчи таймдын акыркы минутасы өтүп баштаган экен. Ал учурда канча чабандес аракет кылды, бирок эч кимге улак багынып берген жок. Калсын ышкырыгы жаңырып, кезектеги жекеме-жекеге буйрук берилди. Биринчи бөлүм жогорку лигадагы
башында белгілі болған қатыса алушы азыр жекеме-жеке башталганча эле убакыт бүтчүдөй болуп калды. Акбөрү менен Манас Ниязов улакты алып келе жатат. Ал аянтка келип таштаган менен менин оюмча эч ким жетишпейт го дейм. Калыстын уруксаты керек. Ахиллес бир топ эле бул жерде эмоционалдык жактан өзгөчө экен. Ахиллести карасаңыздар бир орунда оңой менен тура алчудай эмес. Мына биринчи таймды жыйынтыктадык. 1-0 менен ынтымак алды да. Ал эми дагы 2 тайм бар бул президенттин кубогун ким аларын билүү үчүн. Мына экинчи таймдын алгачкы көз ирмемдери башталды. Биринчи тайм жыйынтыгы боюнча ынтымак командасы алды да. Азыр тыныгууда эми достук оюнчулар жакшылап сүйлөшүп болушу керек. Кандайдыр бир тактикалык жүрүштөрдү азыр байкап калсак сөзсүз түрдө айтабыз. Биринчи кезекте мына ушул сүрмө топтон улакты эми кетүүдөн достук командасы ийгиликтүү болгонго аракет кылышат. Алгачкы азыр бул жерде аракетте Майрамбек Рыспеков ийгилик жарата албай калды. Асхат Аскаровдун ордуна келген. Дал ушул Талас облусунан келген Майрамбек Рыспеков буга чейинки оюнда Кара Бурга каршы оюнда өтө жакшы мелдешти өткөргөн эле. Бирок азырынча анын оюну жүрбөй жатат. Жана ынтымак кезектеги чабуулун баштады. Кандай күлүгат! Түз эле тайгазанга бара жатат. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Эмне үчүн улакты ыргыта албай калды? Улакты кадимкидей өңөрүп жүргөн эле. Жана бул жерде айланып келип улак жерге түштү. Эреже бузууну каттаган жок. Эреже бузууну башкы калыс. Андыктан эки команда тең бирдей оюнчулардын саны менен беттеш башталмак. Бирок улак аянттын сыртында ошондуктан азыр жекеме-жеке ишке ашат. Геркулес менен азыр Геркулес менен Аудасбек кайрадан жекеме-жекеге чыкты. Эми улак келиши керек. Улак келсе эле ошол замат жекеме-жеке башталат. Аудасбекке каршы Айбек Темирбаев турат көкпет менен. Азыр болсо Манас Ниязовду ошондо жаза мамысына кетирген атабы. Манас болсо ак бөрүнү минип алыптыр. Кыяз Ниязов минип жүрдү эле буга чейин. Аны минген аты Шторм өтө жакшы ойноп аткан. Бирок көңүлү толбой калды окшойт Штормга. Манас Ниязов атаандашты коюп кетти, бирок ал жерде албетте атайын эмес, жана алыс аралыктан эмес, жакынкы жерден орун алган эле. Ошентсе дагы аны жаза мамысына жөнөткөн окшойт. Жок. Эч кандай андай көрүнүш орун алган жок. Ал болсо Манас Ниязов мына оюндун ортосунда жүрөт. Аянттын ортосунда эч кандай 2 мүнөттүк четтетүү болбойт сыяктуу. Ал учурда оюн андан ары уланды. Манас Ниязов түз эле аралашып кирип барды. Манас Ниязов улакты алды. Манас Ниязов бүгүн өзгөчө өзүн көрсөткүсү келет. Ак бөрү менен тайгазанды көздөй азырынча шашпай бара жатат. Аттын башын буруп бир сыйра мына ушул ылдамдык менен барса да туура болот беле. Бирок азыр сүрмө топту жиреп кирип бара жатат Манас Ниязов. Ага жарым секунд жетиштүү. Эгерде тайгазанын жанына барып кала турган болсо аутка бир эмес 2 оюнчу аны сүрүп чыкканга аракет кылып атат.
оңго бурулса оң жактан, солго бурулса сол жактан. Мына ошентип атаандаштар келип сүрүп Манас Ниязовду улагы менен кошо ак бөрүнү кошуп ошентип чыгарып салды. Эми кезектеги жекеме-жеке ишке ашмакчы. Манасты өтө катуу коргоп атат ынтымактын оюнчулары. Экөөсү сол жагынан, бирөөсү оң жагынан. Ошондо 4 чабандесинин 3-өсү Манас Ниязовду карап койду. Мындай коргонууну албетте жаруу өтө мүмкүн болбой жатат. Ынтымактын негизги тактикалык жүрүштөрүнүн бири мына ушул. Азыр болсо жекеме-жекеден Айбек Темирбаев ийгиликтүү болгондой көрүндү эле. Такымга бир аз ыңгайсыз басылып калды такымга. Ошентсе дагы ал улактан мурда ал мезгилде Айбек Темирбаев өзү жөнөдү. Бирок улакты жерге чыштап кетти. Же түшүп калдыбы? Бирок чыштабаган учурда баары бир аянттын сыртына чыгып кетмек. Калсы эмне деп атат? Эреже бузууну каттаган сыяктуу. Андай болсо ынтымактын бир оюнчусу жаза мамысына байланып калышы ыктымал. Кана ушул позициядан кайрадан оюн уланат экен. Бирок эч ким оюндан четтетилген жок. Мына кайрадан такымга коюп берди. Жана калыстын ышкырыгы бул ирет дагы жаңырды. Эмне болуп атат? Ооба, ынтымактын бир оюнчусу 2 мүнөткө оюндан четтеди. Азыр эми бир оюнчуга көп болуп тургандыктан ал мүмкүнчүлүктү Достук командасы колдонгонго аракет жасайт. Кана Достук командасы чабууда. Улак аянттан сыртка чыгып кетти. Мына сага ынтымактын чабандестери. Азыр 2 мүнөттү өтө жакшы колдоно турган болуп калды. Эгерде жаңылбасам, Урмат Раушан уулу азыр аянттын сыртында турат. Геркулес жекеме-жекеде. Геркулес менен Аудасбек, ал эми арча торуна Эрсултан Айдаркан уулу минип чыкты. Азыр жекеме-жекеден улакты көтөрүп кетпегенге аракет кылат Аудасбек. Себеби алар бир оюнчуга аз. Мына ушул мүмкүнчүлүктү алар колдонуп, чабандестердин саны толукталганга чейин улакты көтөртпөй туруу керек. Бул ынтымактын эң жакшы дагы бир артыкчылыгы. Эгерде бир оюнчу аз болуп калса, аутка улакты чыгарат дагы. Ошол замат жекеме-жекеден убакытты чоюп мүмкүнчүлүк алып алат. Ал мезгилде Эрсултан улакты кармады. Эрсултан улакты көтөрдү, Тайгазанга жөнөдү. Алар бир оюнчуга аз болгондон кийин башкачараак тактиканы колдонуш керек. Караңыздарчы, кайрадан аутка баратат. Ушул кантип болсун? Жок дегенде улакты жерге чыштап, жерге чыштап кетиптир. Ошол замат чабандестердин бирөөсү аны эңип кеткенге аракет кылышы керек эле. Бир оюнчуга көп болгондуктан аны колдонгонго жакшы шарт бар. Улак Тайгазанда Манас Ниязов эсеп санын теңеди. Манас Ниязов кайрадан штормду минип чыккан экен. Буга чейин ал бир учурда ак бөрүнү дагы минип чыга калды эле. Күйөрмандардын колдоосун караңыздар. Жада калса футболдо дагы мындай колдоону көрө албайсың. Караңыздарчы, кадимкидей үндөрдүн үнү ушундай толкун менен келип атат. Биз турган жакка биз күйөрмандардан бир тойло алыспыз. 5-этаждын үстүндөгү ошол жалпак тил менен айтканда ошонун крышасында турабыз. Азыр болсо улакты Султан Русланов эңип алды Достук командасынан. Анын аргымагы Бүркүт. Мүмкүн мен буга чейин ак бөрү деп аткан ал Бүркүт беле. Бүркүт менен ак бөрү сырткы келбети өтө окшош, экөө тең ак бозаттар. Султан Русланов улакты эңип туруп аутка чыгып кеткендиктен эми кайрадан жекеме-жеке.
Достук командасы ошентип бир оюнчуга көп болуп турган учурду өтө жакшы колдонду. Ошол замат оюндан четтетилген Урмат Раушан уулу кайрадан оюнга кирди. Эреже боюнча ушундай. Улак Тайгазанга түштү. Түштү дегенче, эгерде бир оюнчу аянттын сыртында болсо, ошол замат ал кайрадан оюнга кирип кетет. Азыр Айбек Темирбаев Аудасбекке тоскоолдук кыла алган жок. Сүрмө топ аутка келе жаткандай көрүндү эле. Иш жүзүндө Улак дагы деле оюнда. Ушунчалык жыш жайгашып атат командалар. Ал мезгилде каршы чабуул. Ынтымак командасы бир ирет ушул 100% мүмкүнчүлүктү колдоно албай калган эле. Бул жерде Белек Мукаев коргоочу. Белек Мукаев аттан түшүп калды. Атаандаш тоскоолдук кылганга жетишет. Белек Мукаев коргоочу болгондуктан ал аттан түшүп калган учурда мүмкүнчүлүк пайда боло калгандай сезилди эле ынтымак командасында. Бирок кийинки коргоочу ылдам келип атаандашка тоскоолдук кылганга жетишип калды. Кайрадан аут. Мына чыныгы Көкбөрүнүн азыр эң жогорку чегиндеги оюн орун алып атат. Бул беттешти көргөндө арманда, көрбөгөндө арманда. Дээрлик ушул чемпионаттагы ат майдан көрмандарга толуп турат. Ал эми МТ Спорт каналы бул жакка келе албай калган Көкбөрү сүйүүчүлөр үчүн бул беттешти сунуштоодо азыр болсо мына Эрсултан Айдаркан уулу арча тору менен ортодо. Ага каршы Ахиллес. Ахиллес менен арча тору тирешти баштаган атат, бирок эмнегедир беттеш башталыптыр. Убакыт кетти. Ахиллес оңой менен бул жерде Көкбетти жолотчудай, арча торуну жолотчудай эмес, арча тору Ахиллести сүргөн атат. Бирок Ахиллес деген кылды. Туруштук берди. Жана Урмат Раушан уулу азыр Улакты жерден көтөрдү. Эми болсо такымга басуу керек. Ага Эрсултан мүмкүнчүлүк бербей жатат. Улакты кармоо бул биринчи маселе. Андан кийин такымга басуу албетте ал кошумча маселени жаратат. Ошентсе дагы Урмат Раушан уулу болуп көрбөгөндөй тажрыйбалуу. Сол такымга ошентип Улакты басып алды. Жакынкы Тайгазанга чабуулга чыгат ынтымак. Мына Урмат Раушан уулу түз эле Тайгазанга бара жатты эле. Анын жолунан Манас Ниязов чыгып, ошентип Улакты аутка жөнөтүп салды. Аутка чыгарып салды. Манас Ниязов бүгүнкү беттеште өзүнүн сөзүн бир ирет айтты. Сол тарапта Достук деп көрмандар сүрөөнгө алып атат. Өз командасын ага чейин оң тарапта Талас деп сүрөөнгө алган учурлар жана угулуп аткан. Андыктан эки команданын тең көрмандары жетиштүү. Айбек Темирбаев Улакты эңип алды. Сол такымга басты. Жана ага Аудасбек бул ирет туруштук бере албай калды. Геркулес бир аз буйдала түштү эле. Ошол замат Айбек Көкбет менен Улакты сол такымга басып кеткен. Манас Ниязовду издейт. Манас Ниязовго такыр жолотпой атышат. Ошентсе да мына Манас Ниязов жетти Айбекке. Ошол замат оң такымга басты. Шторм менен Манас Ниязов Тайгазанды көздөй бара жатат. Күйөрмандар толкунданып турган мезгили. Аттын башын бурганга жетишкен жок. Ошондой болсо дагы мына кайрадан экинчи дем менен Тайгазанга кирип барат. Жолунан Манас Ниязов Улак менен ат менен кошо кулады.
Манас Ниязов бары жайында окшойт, бир колун көтөрүп ушундай бир бары жайында деген кол жаңсоосу эле же жардам сураган кол жаңсоосу эле. Манас Ниязов өтө жакшы келе жатты эле. Эки оюнчуну артта калтырып, үчүнчүсүнөн дагы өткөн учурда кулап кетти. Манас Ниязовду жоготуу албетте чоң маселени жаратат Достук командасына. Бирок эреже бузуу деле бул жерде дээрлик орун алган жок. Мисалы үчүн Манасты бирөө атайын келип катуу кагып кеткен жок. Кадимки тирешүү орун алып аткан учурда кокустук болуп жыгылды. Кана Манас Ниязов. Каякта турат, мен аны көрбөй атам. Мына эреже бузуу жок. Дал ушул жерден оюн уланабы же күтүп туралы калсын чечимин. Табылды Шекитов мына азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Эки вариант бар. Бирөөсү кайрадан Манас Ниязовго улакты берип туруп улантышы мүмкүн эле, бирок Манасты мен көрбөй атам. Ал эми экинчиси ушул жерде жаткан бойдон дагы таймашандан арыланышы мүмкүн. Манас Ниязов кайрадан атка миниптер баары жайында экен. Тез жардам мунасы келип токтоп туруп эле, бирок кайра ошол замат чыгып кетти эле. Кана улакты ошондо улакты жерге калтырдыбы же кандай? Бул жерде чың алуунун кереги жок. Абалды курчутуунун кереги жок. Тайшы Майлыбашев ынтымактын бир оюнчусу менен кермур айтышып кеткендей болду. Манас Ниязовго кайрадан улакты өткөрүп беришти. Демек, дал ошол жана кулаган жерден кайра оюн уланат. Эмне болуп кетти? Эки командадан тең бирден оюнчуну ошентип 2 мүнөткө четтетти башкы калыс. Келаткан кимдер? Азыр аянттын сыртына чыккандан кийин аныктап беребиз. Эки команданын тең оюнчулары түшүнөт, жөн эле ызы чугулуунун кереги жок. Ошондуктан экөө жанаша басып келип, аянттын сыртына чыктыбы? Жок, бул жаза мамыга байлана тургандар эмес экен. Бул жерде демек азыр кайталоону көрүшөт окшойт. Тайшы Майлыбашев Манаска атын калтырды дагы. Эми атайын монитордон абалды көрүү үчүн келе жатат. Жана ошондой эле ынтымак командасынын капитаны дагы дал ошол тарапка сапар алды. Бул Нияз Мадалбек уулу. Ошентип аягында улак жерден гана баштала турган болду. Чындыгында мына атайын кимдир бирөө келип ал жерде коюп кеткен эмес экен. Манас Ниязовду кокустук ал жерде орун алып калган эле. Азыр улакты жерден эңгенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Кайрадан оюн токтоду. Жеңиштин куну албетте өтө жогору. Бул жерде албетте кеп байге фондунда эмес, чындыгында кеп бул жерде статус президенттин кубогунун жеңүүчүсү деген бул наам албетте эки команда үчүн тең керек болуп турат. Ал учурда ошентип ынтымак командасы чабуулга жөнөмөк, бирок аттын башын бурганга жетишпей калды. Ошентсе дагы аут. Эми жекеме жекеден демек баары бул жерде оюн мына ошол калыс мындан ары уланмакчы. Жекеме жекеде эки командадан албетте бирден гана ат чыгат. Мына ошол жерден баары башынан башталат.
Vakıfın yerine yaptığı oldu. Neticede biz de haftalık bölümümüzde birincinin kaynaklarında haftalık 3 tane bölüm. Topol oyun yıldızı olmanız. Manastırın bulduk bir yakında arkasında sorusuna o çok niyet sanırım. Yönetmişlik karşılaştırma Jekeme-jeke baştaldı. Gökbet менен Айбек Темирбаев чыкты. Bu 19. minutta bitip 20. minutta gözde Бирок ал учурда Геркулес ошол жерде ийгиликтүү ойноп берди дагы. Азыр улак айлампанын ичинде, бирок ат үстүндө улак тартыш орун алып атат. Экинчи таймды дагы соңуна чыгарып аткан экенбиз. Азыр болсо Айбек Темирбаев менен Аудасбектин тирешинде. Азыр бул жерден демек Аудасбек улакты өзүндө алып калган эле. Ошол замат өнөктөшүнө өткөрдү. Азыр эми достуктун коргоочулары бул жерде атаандашынын жолун тороп чыгышы керек. Экинчи тайм аягына чыгып аткан экен. Мына экинчи тайм жыйынтыкталды. Экинчи тайм жыйынтыкталды. Эсеп болсо ошентип 1-1. Биринчи таймда ынтымак салым жаратты, экинчи таймда достук командасы салым жаратты. Эми биз чечүүчү 3-чү таймдан жолугабыз. Ошентип 3-чү тайм орун алып баштады. Достук ынтымак беттешинде эсеп сандары 1-1. Биринчи таймда ынтымак, экинчи таймда достук салгандан кийин ошентип чечүүчү биз 3-чү таймды баштап отурабыз. Жок дегенде бул да жакшы, анткени биз 9-майда бир гана салымды көргөн элек. Ал эми азыр болсо жок дегенде 2 салымды бул финалдык беттеште көрүп отурабыз. Азыр болсо Султан Русланов улакты жерден эңип алган. Азырынчалар өздөрүнүн тайгазанында жүрөт. Өздөрүнүн тайгазанында жүрөт. Аз жерден өздөрүнү салып кетейин дедиби? Мына Султан Русланов талисман менен өтө жыш жайгашкан коргонууга ал туш келди. Ошентсе дагы улакты азырынча өзүндө алып жүрөт. Кыязниязов өткөрүп берди. Ким бул? Кана Манас Ниязов окшойт. Бул дана эреже бузуу. Жок, дана эреже бузуу албетте. Капталдан кагып кетти. Качкыла деп атат. Тез жардам унасы анткени эртерээк жабыркап калган оюнчуга жетүү керек. Манас го дейм менимче. Ооба, Манас Ниязов. Манас Ниязов кайрадан ак бөрүнүн чыккан эле. Азыр убакыт токтоп турмакчы, андан кийин. Жок, кайрадан атка минди. Жакшы эле экен. Азыр калыс чечим чыгарып алсын. Эмне үчүн оюн кайрадан уланып кетти? Мен эреже бузууну көргөндөй болдум эле. Демек, калыстарга албетте алар жакындан баарын байкап турат. Демек, жөн гана кагылышуу орун алыптыр. Андыктан дал ошондой 4-4төн чабандес беттеште андан ары улантат. Ал учурда ынтымак командасы чабуулга жөнөдү. Өтө жакшы ылдамдык менен бара жатат. Улакты мына ошентип колдон такымдан чыгарды. Ой. Бир аз гана мүмкүнчүлүк жетпей калды. Кандай сонун шарт түзүлдү эле ынтымак командасына.
улакты такымдан чыгарып, бирок өңөрүп алганга жетишпей Тайгазанга жетип барды. Дал ошол жерден андан ары ийгилик жаралбай калган. Азыр аргымактар тирешип аткан, чабандыштар тирешип аткан учурда бери жактан ал жерден улакты эңип кетейин деди. Бул Сейитбек Анарбек уулу болушу керек. 3-чү таймдын 3-чү минутасы ошентип артта калган. Азырынча 1-1. Бири-биринен ашса ашкан, кем калбаган командалар беттешти өткөрүп атат. Белгиленген убакытта улак жерден көтөрүлбөй койду. Ошондуктан азыр жекеме-жеке. Мына жекеме-жеке башталды. Айбек Темирбаев жана Аудасбек чыккан. Аудасбек азыр өтө жакшы эңкейгендей болду эле. Мына дагы бир рет аракет кылып атат. 3-чү ирет мына улакты 3-чү ирет аракетинде кармады. Ошол замат такымга басты. Айбек болсо айланып келип ошол тарапка өтүп алды. Бирок улак такымга басылып калган. Андыктан аны чыгаруу азыр кыйынга турат. Такымга басылганда мына бут дагы улакты басып турат. Ошондуктан ал жерде ийгилик жаратуу, улакты тартып алып кетүү өтө кыйын. Дагы деле улак Аудасбекке азыр бир оюнчу ал жерде жабышканга аракет кылды эле. Азыр мына кош такым менен салуучу. Ай. Караңыздарчы, ушунчалык катуу ыргытып ишкен экен. Тайгазандын аркы бетине өтүп кетти. Өтө сонун мүмкүнчүлүк болду эле. Ынтымак командасы бир эмес, бир нече ирет ушундай улакты Тайгазанга салуу мүмкүнчүлүгүн кетирип алды. Карасаңыздар, мына Аудасбек өнөктөшү менен кандай сонун келди эле. Азырынча достуктун жолу болуп атат. 2 ирет ынтымактын оюнчулары ушул жакшы чабуулду Тайгазанга түшүрө албай калды. Эсиңиздерде болсо, биринчи таймда ушул сол тарапта Тайгазанга чабуулга чыгып атканда, экинчи таймда экен. Ошондо жалгыз барып, бирок Тайгазанды жамдап өтүп кетип, улакты ыргытканга жетишпей калган эле. Улакты өңөрүп, эрдин кашына коюп барган эле болгону ушундай бир шилтеп ыргытып кете турган учур болчу. Аны ишке ашыра албай калган. Азыр болсо Урмат Раушан уулу улакты жерден эңип кетти. Бул Аудасбек экен. Аудасбек улакты жерден эңип алып, анткени ал Геркулести минип жүрөт. Азыр болсо атаандаштар ошентип тоскоолдук кылганга алардын жолун тороп турат. Эрсултан Айдаркан уулу чыккан достук командасынан. Эгер десе бир-бир менен жыйынтыктала турган болсо, 5 мүнөттөн кошумча 2 тайм. Жок, ал жерде алтын гол үчүн демек беттеш уланат. 5 мүнөттөн 2 тайм, алтын гол үчүн ала. Ким гол жаратса, азыр Аудасбек Тайгазанга жакындап бара жатат. Кош такым менен ийгилик жаратууга мына ошол нерсени азыр өзгөчө булар көздөп жаткан мезгили. Ал учурда достуктун коргоочулары кадимкидей Тайгазандын жолун тосуп чыкты. Ушунча мына 8 чабандес кичинекей жерге чогулуп калып атат. Улак гана. Улак Тайгазанга баратпады эле. Ал учурда кайрадан тартып кеткен экен. Улак Тайгазанга дээрлик түшүп бара жаткан учурда кайрадан сууруп кетти. Манас Ниязов, бирөөнү коюп кетти. Бирок чабуул уланып атат. Манас Ниязовго 2 атаандаш жабышты эки тараптан.
Ой, өзүңөрдү карагылачы эми. Албетте, салым бул башка нерсе, бирок ден соолук дагы керек. Манас Ниязов фулактагы казанда 2-1 менен Манас Ниязов алдыга озуп чыкты. Жабыркап калган экен. Жок, ал үчүн эмес, ал салымды ишке ашырганына сүйүнүп аткандан кол көтөрүптүр. Манас Ниязов ошентип дубль жасады. Биринчи улакты да ал ишке ашырган. Азыр экинчиси дагы дал ушул Манас Ниязовдун аткаруусунда. Эсеп 1, Достук командасы мына алдыга сурулуп чыкты. Абалды сактап калуу үчүн ынтымакта 12 минуттадай убакыт бар. Ынтымак эми болгон мүмкүнчүлүгүн ушул жерде колдонушу керек. Аларда потенциал бар албетте. Бирок аны иш жүзүнө ашыруу мүмкүн болбой жатат. Жакшы сонун шарттар ынтымакта бар эле, алар ишке ашпай калды. Алдыда деле болот. Бирок эми ал канчалык деңгээлде ийгиликтүү болот маселе ошондо. Алдыда Достукта да ынтымакта да экөөндө тең. Дагы салымды ишке ашырганга мүмкүнчүлүктөр болот деп айтсак. Аша чапкандык эмес. Кайрадан на ортого улакыт ташталды дагы жекеме-жеке. Урмат Раушан уулу Ахиллес менен. Ал эми Достук командасынан Айбек Темирбаев. Ахиллести караңыздарчы, көк бетти такыр жолотчуда эмес. Жана Урмат улакты жерден көз ачып жумганча көтөрдү. Ошол замат Айбек Темирбаев ага жабышып атат. Ар айланып, бир айланып, эми улакты такымга басып алганга мүмкүнчүлүк алды. Урмат Раушан уулу өтө чебер жекеме-жекедеги оюнчу. Айбек Темирбаев дагы дал ошондой. Бири-биринен ашат, бирок бири-биринен анык кем калбайт булар. Улак жерден көтөрүлгөндүктөн эми канча убакыт болсо дагы ошончо убакыт булар тура берет. Ордуна башка чабандистер кирбейт. Эгерде улак жерде болсо, анда бир мүнөттөн кийин алмашмак. Акырындап аянттан сыртка чыкканга аракет кылып атышат. Азырынча улак айлампанын ичинде болгондуктан сырттагы чабандистердин эч кимиси аларга кошула албайт. Көкбет менен азыр Ахиллестин тиреши, бул жерде эмнеден тиреш? Анткени Ахиллес сырт айлампадан чыгып кетейин деп атат, ал эми Көкбет чыгарбай кармап калайын деди. Себеби убакыттын өткөнү албетте Достук командасына иштейт. Ошондуктан муну түшүнгөн Урмат Раушан уулу эртерээк айлампадан чыгып кетиши керек эле. Айлампадан чыгыптыр, демек улак алмашуу эртерээк орун алышы керек Достук командасында. Мына азыр болсо ушул жерден сонун, өтө сонун ылдамдык менен келе жатат. Кана анын жолун тосконго жетишеби же ийгилик жаратып кетеби? Тайгазанга улак жакындады, дагы бир айланып келди, дагы улак Тайгазанга түштү. Мына сага эсеп 2-2. Манас Ниязовдун салымына ошентип азыр ынтымак кайрадан жооп берди. Эми Асылбек Өзбеков ким экенин айтып койсо жакшы болот эле. Ким салды улакты? Алыстан бизге көрүнбөй атат. Нуржан Мелисбек уулу демек бул салымды ишке ашырган. Нуржан Мелисбек уулу. Нуржан Мелисбек уулу көрдүңүздөрбү? Бир колу менен эле улакты ыргытып Тайгазанга салып кетти. 2-2 эми баары үчүн, эки команда үчүн тең беттеш кайрадан башталат. Эми кимиси улак салса, менин оюмча ошол команда финалдык ышкырыкка чейин абалды сактап калат го дейм. Ошентип алгач Достук артта калды, эсепти теңеди. Андан соң ынтымак артта калды, кайра эсепти теңеди. Классикалык беттеш деп мына ушуну айтса болот. Чындыгында эки команда тең жеңилгенге даяр эмес. Эки команда тең утканга даяр. Кайрадан жекеме-жеке.
Бул ирет дагы Урмат Раушан уулу чыкты. Урмат Раушан уулу жана ага каршы Эрсултан Айдаркан уулу. Эрсултан менен Урмат. Буга чейинкисинде Айбек Урматка алдырып койду. Ошондуктан бул ирет Эрсултанды чыгарышкан экен жекеме-жекеге. Кана Гим бул жерде ийгилик жаратат. Урматта мүмкүнчүлүк көбүрөөк, себеби анын минген аты Ахиллес. Ахиллес менен арча тору тирешкен учурда албетте Ахиллес ийгиликтүү болуп чыгып атат. Эрсултан ары айланып, бери айланып, ошентип улакка такыр жете албай койду. Урмат улакты жерден эңди. Оң тарабына өткөргөн учурда дал ошол жактан Эрсултан пайда болуп калды дагы. Жыйынтыгында эсеп жыйынтыгында булардын убактысы бүтүп калды. Азыр Аудасбек менен Айбек Темирбаев чыгат. Аудасбек менен Айбек жекеме-жекеде албетте көпчүлүк учурда ынтымак оюнчулар ийгиликтүү болуп атат. Мисалы үчүн 10 учур болсо, ошонун жок эле дегенде 8-inde ынтымак улакты өздөрүнө алып кетүүдө. Азыр болсо Аудасбек буга чейинкидей эле мына улакты эңип туруп такымга басып алды. 2-2 эсеби эки командага тең жакпайт. Эки команданын тең каалаганы мындай эсеп эмес. Андыктан өздөрүнүн бактысын албетте чабуулдан издеши керек. Финалга чыгуу үчүн болгон беттеште дагы эсеп 2-2 болгон. Анда ынтымак менен Сары Өзөндүн таймашы эле. Азыр болсо эми ынтымак менен Достуктун беттеши дагы мына 2-2 менен уланып атат. Кезектеги чабуул Аудасбек азыр кайрадан Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп берди го дейм. Ой. Эмне болуп кетти? Мына оюн кайрадан жанданмакчы, кандайдыр бир эреже бузуу ал жерде катталбаптыр. Кайтылуудан карап көрүп, бир 10 мүнөттөй убакытты кетирип, кайрадан демек беттешти улантууну чечишти. Ал учурда азыр Улак менен Сейитбек Анарбек уулу аттын башын буруп кеткенге жетишпей жатат. Ары уруп, бери уруп, эми ушул жерден Гүлүк ат менен азыр ылдам чабуулга чыгып калышы толук ыктымал. Өнөктөшүн өткөрүп берем деп атат, бирок азырынча өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болбой калган мезгилде. Мындай учурда такым катуу болуш керек. Ошол учурда Улакты көпкө алып жүрсө болот. Ошондуктан азыр Улак болсо кайрадан эле Нуржан Мелисбек уулунда. Нуржандын аргымагы кара куш өтө күлүк ат. Бирок ал учурда биз бир оюнчунун ага жабышып турганын көрдүбүз. Эрсултан Айдаркан уулу дейм, эгерде жаңылбасам. Жана Манас Ниязов дагы ошентип анын артынан ээрчип келе жатат. Улак жерге түшүп калды. Жана оюн андан ары уланышы керек, эч кандай. Чындыгында ат өзү мүдүрүлүп кетти. Артынан ат тийди, бирок мындай кагып кетүү деген болгон жок. Андыктан беттеш андан ары уланат. Жана Улакты бул жерде Бауш Султанбеков жерден эңип алган. Майрамбекпи? Жок, Бауш экен. Бауш аутка бара жатат. Улак менен аянттын сыртына чыгып кетти.
18-минутта 2 минут калыптыр беттешин өтөрүнө. 2 минут ичинде эки команданын бирөөсү улакты салып калса салып калды, болбосо биз кошумча алтын салым үчүн болгон кошумча убакытка кетебиз. Эки команда тең шашып атат. Ал учурда Аудасбекке мүмкүнчүлүктү калтырбай, Айбек Темирбаев сол такымга басып алды. Албетте Манас Ниязовду издейт. Мына Манас Ниязов азыр анын жанында турат. Манасты ал учурда ынтымактын бир оюнчусу мына кадимкидей коргоп турган мезгили жолун тосуп. Ары бурулуп, бери бурулуп. Мына Манас жөнөбү жок, өзү жөнөдү. Айбек Темирбаев өзү бара жатып булакты жерге таштап кетти. Жана мүмкүнчүлүктөн азыр ынтымактын оюнчусу пайдаланмак. Ал учурда ат үстүндө улак тартыш. Азырынча ат аянтта калууда. Ой. Албетте аянт оор. Мына ошондуктан аянт оор болгондуктан аттар көп чыгылып атат. Азыр болсо жебедей сызып ошентип Манас Ниязов жөнөдү. Оң жагынан 6 номердеги бул Майрамбек. Кана улакта казанда Майрамбек Рыспеков. Майрамбек Рыспеков 3-чү улакты салып кетти. Кандай мүмкүнчүлүктү колдонду. Албетте бир жагынан кокустук. Ушул жерде мына Сейитбектин кулап калганы, бирок кокустуктан кийин андан ары ойнош керек эле. Ал эми Майрамбек идеалдуу түрдө абалды колдонуп кетти дагы. Ошентип финалдык ышкырык. Финалдык эмес, бул жерде улак жерге ташталды. Азыр эртерээк. Оюн бүтүптүр. Оюн бүтүп калган. Финалдык ышкырык чын эле жаңырыптыр дагы. Ал оюнга кирсин деген ышкырык эмес, ал финалдык ышкырык болчу экен. Мына Достук командасы президенттин кубогун ошентип өздөрүнүн пайдасына чечип кетти. Достукту жеңиши менен куттуктайбыз. Ынтымакты эмне дейбиз, эми кийинки турнирлерде ийгилик каалайлы. Ынтымак жеңишке өтө жакын болчу. Ушунчалык жакын болду. Алар бир нече ирет мүмкүнчүлүктү ошентип текке кетирип алган. Азыр болсо бир нече убакыттан кийин сыйлык тапшыруу аземи орун алат. Birinci liga boyunca 3. orunda barındıran Bol
Чүй облыстық жамаатынан Сарыөзек командасына 30 000 сом ақша. Birinci oruncu jеңіп алған Бақымат Тарас командасы. Жоғарғы лигада 3-ші орынды жеңіп алған Сарыөзек командасы. Жауапкершілік миссиясына керек. Ошол экинчи орунду жеңип алган Ынтымак командасы 500 000 сом. Жана 500 000 сом байгеде акчаны жеңип алышты. Эми билебиз. Мына команда президенттин кубогун жана президенттин миллион сом акчалай байгесин жеңип алган Oslo командасына президенттин кубогун жана миллион сом байгеге акчаны Кыргыз Республикасынын президентинин аппараттык жетекчисинин биринчи орун басары Экенбаев